Өтүмде таш бар экен, приступ берет экен дегенне адамдар. Бул өтө дарылануудан кечиккен адамдар. Өзүнүн ден соолугуна алдын ала көңүл бурбаган адамдар деп айтып кетет элем. Эмне кылыш керек? Мен түшүндүрүп берем. Катталып койгула. Лайк басылып, башка менен бөлүшүп койгула. Маселе кызыктуу. Бул учур мен айтып кетет элем. Эмне алып келет? Өтүңдө таш болсо, барып туруп эле кесип туруп ыргытыш керек дегенге алып келет. Аны кесип ыргытпагыла. Дагы да болсо үмүтүңөр түспөгүлө. Бирок ошондой болгонго чейин аракетти алдын ала көрүш керек. Диетага отурдуңбу? Ошол ташка алып келет. Ашказаның ооруйбу? Жакшы аш болбой жатабы? Зарине болуп атасыңбы? İçin катып атабы? Мына ошодон баштап көңүл буруп баштагыла. Мына ошол өттөгү ташка алып келет. Мына ошон үчүн бооруңарга май баскан, гепатоз деген диагноз койгон бооруңарга густой болуп, коюланып калган өтүңөргө көңүл бургула. А боор менен өттү кантип тазалашты? Мен силерге ар дайым айтып турам. Ссылкага кайрылгыла, тазалангыла, оорубагыла. Ассаламу алейкум.